биздеги Жазак облусундагы Манас айылынан баштаган. 45 күндө бүтүргөн. Накта кыргыз тилинде окуган мектептер барбы? Накта кыргыз мектептер. Андижанда көбүрөөк. Кече биз Ташкент облусунда өткөрдүк дедим го, Азем. Ошол мектеп накта кыргыз. Биз алар менен дайым биргебиз. Тилибиз бир, биз котормочусуз, бири-бирибизди түшүнөбүз. Тарыхый мекенибиз Кыргызстан, силерди да унутпайбыз. Мен жыл сайын барып турам. Алыстагы ала толуктар программасынын бүгүнкү каарманы Абиба Юнусалиева. Ал Өзбекстандын Ташкент облусуна караштуу Бөкү айылында туулуп өскөн. 1973-жылы орто мектепти аяктап, ошол мезгилдеги Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, ийгиликтүү аяктап, 1978-жылдан бери кыргыз тили мугалими болуп көп жылдар эмгектенип келген. Абибеже 1994-жылдан баштап Ташкентте Республикалык билим берүү борборунда кыргыз тили жана адабияты методисти болуп, Өзбекстанда биздин эне тилибизди ал жактагы мекендештер менен бир катарда башка улуттарга да жайылуусуна чоң иш аткарган адамдардын алдыңкы катарында. Учурда Өзбекстан Кыргыз улуттук маданий борборунун төрагасынын орун басары ишин аткарат. Ардактуу эс алууда болсо да, азыр кылымга арткан ала тоолуктардын каада салт, үрп адаттарын, тилин, тарыхын жайылтууга талбай эмгектенип келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен Ташкент шаарындамын, Өзбекстандын борборунда. Ушул жерде бүгүнкү күндө миңдеген көптөгөн кыргыз биздин журтташтарыбыз жашап, эмгектенип келишет. Азыр мен Кыргызстандагы Кыргызстан элдер ассамблеясы сыяктуу атайын уюмга келдим. Бул жерде менин жанымда эжебиз, кыргыз эжебиз турат. Азыр боордошторубуздун Өзбекстандагы жашоосу тууралуу кыскача маалымат алып көрсөк. 5 областта маданий борбор иш-чара алып барат. Бөлүмдөрүбүз бар. Негизинен эң көп кыргыздар Андижанда, Андижан облусу, Фергана облусу, Наманган облусу, Жазак, Сырдария облусунда кыргыздарыбыз бар. Ошол жерде маданий борборлорубуз бар. Алардын өздөрүнө жараша ушундай кабинеттер берилген, так биздикиндей. Мүмкүнчүлүктөр абдан чоң аларда, кабинеттерге дагы машиналар берген өздөрүнүн. Демек, мамлекет тарабынан өтө сиздерге мындай маани берип, колдоо көрсөтүп келет. Мамлекет тарабынан абдан чоң бизге мындай мүмкүнчүлүктөр, шарттар жаратып. Себеби, мисалы үчүн улуттук кийим дейбизби, кийимдерибизди берет, мына улуттук аспаптар дейбиз, музыкалык аспаптар дейбиз, мына кабинет, компьютер техникалар бардыгын мамлекет тарабынан камсыздалганбыз. Сиздерге бекер берилген. Бекер берилген, ошондой эле бизге айлык төлөйт. Айына айлык алабыз ушул жерде. Жакшы экен анда. Кадимкидей айлык алып иштейбиз. Ошондо бул жерде ошо этникалык кыргыздардын саны канча? Так айтылбайт. Так билинбейт, Так билинбейт. Андан кийин бул жерде бар жалгыз биз эмес, бул жерде Өзбекстанда 130дан ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошолордун бардыгына маданий борборлору бар. Бизде бул Өзбекстанда кандай иш-чаралар болсо, ошол иш-чаралар бардыгына биз да активдүү катышабыз. Могу жерде көрүп турганыңардай биздин өзүбүздүн кыргыздын улуттук көргөзмөлөрүн алып чыгабыз, өзүбүздүн ырларыбызды, бийлерибиз менен, тамак аштарыбыз менен кыргыздын маданиятын, каада салтын бөлөк улуттарга көрсөтөсүздөр. Жайылтып турасыздар. Бешик алды айтабыз, бешик баланы бешик салган көрсөтүп беребиз. Кечиресиз, ушул жерден дагы бир маанилүү суроо. Негизи эле мынакей кыргыздарга Өзбекстан мамлекет тарабынан этникалык кыргыздарга башка улуттарга өтө жакшы көңүл буруп келатат деп атасыз да. Кыргыз мектепте окуп бүттүм дедиңиз. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда кыргыз мектептер барбы? Кыргыз тилинен сабак берилеби? Ушул кызыктуу да. Мен жана айтпадымбы кыргыз тил адабиятын бүтүрүп келгем деп. Методист болуп иштедим республикалык деңгээлде. Ошондо 50ден ашык мектептерибиз бар. Кече гана биз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын өткөрүп келдик. Ошол жерде 95 жылдыгы, кийин экинчи иш-чара ошо Абдикерим Муратов биздин Хайдын Султан деген жазуучубуздун Жокчулук жана токчулук деген китебин кыргыз тилине которуптур. Ошонун презентациясын өткөрүп келдик. Мектептерибиз абдан жакшы. Эч кандай башка. Демек мектептерде кыргыз тили берилет, кыргыз мектептер бар. Ооба.
Өзбекстанда 7 тілде білім оқытылады, мектеп ta'lim беріледі да, 7 тілде. Ошоның бірі қырғыз тілі. Біздің бұл жерде сен қырғыз, сен қазақ, сен орыс дейілмейді. Бардық тілдерге бірдей қамқорлық қылады да. Ошоның ішінен қырғыздардағы біздің жылдың мықты мұғалім дейміз, қандай башқаларға нелер болса, ошолардың бардығы бізге дағы берілген. Мен өзім ушул мектептер бойынша китептер жазып жүрем, автормун, котормочумун. Илгери эгемендүүлүккө чейин биз Кыргызстандан алчубуз. Кыргызстандан адабияттарды, китептерди, мына эгемендүүлүк 91-жылы эгемендүүлүккө жетишкенден кийин өзүбүздөн дагы жергиликтүү авторлор жетишип чыкты. Өзүбүз адабиятты жазып атабыз, кыргыз тилин дагы, алипбени дагы. Этникалык Өзбекстан өзүнүн билим берүү боюнча программасы бар. Ошого жараша билим берүү стандарттары бар. Ошого жараша сиз өзбектен кыргызчага которуп, кыргыз класстарга, мектептерге берип турасыздар. Адабият тил, кыргыз тили жана адабиятты биз өзүбүз, бирок негизи Кыргызстан. Накта кыргыз тилинде окуган мектептер барбы? Накта кыргыз мектептер. Андижанда көбүрөөк. Кече биз Ташкент областында өткөрдүк дедим го, азем. Ошол мектеп накта кыргыз. Чыңгыз Айтматовдун бюст коюлган, барып көрсөңөр болот, бюст коюлган. Кече гүлдөр койдук, гүлчамбар койдук, башка кылдык. Жазуучулар барышты, Өзбекстан жазып. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, ушул жерде мен баса белгилегим келет. Көрдүңүздөрбү, Өзбекстан мамлекеттеринин тарабынан этникалык ушул жерде жашаган ар улут өкүлдөрүнө, анын ичинде биздин боордош этникалык кыргыздарга өзгөчө камкордук кылынып, эң башкысы айтылып жүрөт. Бул демек туура эмес. Өзбекстанда кыргыз тилдүү жалпы билим берилген мектептер бар. Мына биздин эжебиз өзү тастыктап атат, туурабы? Ооба, бар. Бизге мисалы үчүн сыйлыктар, эл агартуу дейсиң, бул мамлекеттик сыйлык. Мамлекеттик сыйлык. Мисалы үчүн мен өзүм дагы мамлекеттик сыйлык алганмын. Андижанда бир мектептин директору дагы ушундай, Наманган, Фарганада бар. Кыргыз мугалимдерге мамлекеттик сыйлыктар берилип атат. Достук ордендери, шухрат, даңк дейт силерде. Шухрат медалдары мамлекеттик сыйлыкка кирет. Жакшы. Өзбек, кыргыз бир тууган. Биз кудас өкпүз. Биздин ата бабаларыбыз илгертен бир тууган болуп катышып келген да. Азыр сиздердин ушул маданият борборуңуздар, кыргыз, өзбек жалпы 130тан ашык улуттардын башын бириктирүүгө кандай дагы аракеттерди кылып иштеп келатасыздар? Biz alar menен дайым биргебиз. Тилибиз бир, дилибиз бир. Биз котормочусуз, бири-бирибизди түшүнөбүз. Тоюбуз болсо бирге кылабыз. Мисалы үчүн мен Ташкентте турам, шаардын өзүндө. Кошуналарым менен дагы абдан ынтымакпыз да. Окшошпу биздин маданиятыбыз? Окшоштуктар барбы? Окшоштуктар бар. Кичине мисалы үчүн бизде салт боюнча айырмачылык болот. Калганы када салт боюнча. Кийин тамак аш боюнча дагы кичине бизде 5 бармак болсо, буларда палау аш болот. Ошондой болот. Калганда эч кандай айырмачылык жок. Бири-бирибизди түшүнөбүз. Мисалы үчүн мен үй бүлөмдө менин апам өзбектин кызы, атам кыргыз, келиним каракалпак, бир келинибиз өзбек. Шинтип аралаш, тажик келин бар. Улуттардын баары аралашкан. Ар улутту үй бүлө турбайсызбы? Улутту үй бүлөбүз, бири-бирибизди эч кандай немесиз түшүнө беребиз, бири-бирибизге жакынбыз. Бирок биз Өзбекстан биз үчүн туулган жер, киндик каным төгүлгөн жер ыйык дейт, туулган жердин топурагы алтын дейт. Biz Özbekistan'da yaşaganımızdan sıymıktanabız. Bırak tarihi mekanımız Kırgızstan. Sizlerdi de unutpayбыз. Men жыл сайын барып турам. Силерде алипбе китебинин автору Сулайман Рыспаев менин курсташым болот. Ошо экөөбүз алипбени ушул Өзбекстандагы мектептер үчүн алипбе китебин чогуу жазганбыз. Сулайман Рыспаев. Шавкат Мирзиёев, урматтуу Өзбекстандын президенти, президент болуп шайлангандан кийин эле Кыргыздын айылын толугу менен оңдоп, Манас айылын толугу менен оңдоп, реконструкция кылып, сонун заманбап айыл кылып берди дейт да. Ооба, 45 күндө бүтүрүп берген ошо айыл. Биринчи бизде өзбекчесиге абат кышлак дейт. Абат айыл деп биринчи ошол башталган убакта биздеги Жазак областындагы Манас айылынан баштаган. 45 күндө бүтүргөн. Азыр барып көрсөңөр, айылга дагы окшобойт да, шаарга окшоп кетет ошол жерде. Маданият сарайлары бар, кыргыз мектеп бар, ал жерде дагы аял кыздар үчүн цехтер ачылган, тигүү цехтери. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин эжебиз да тастыктап атат, президент болору менен урматтуу Шавкат Мирзиёев Манас айылы деп кыргыздын айылын 45 күндө курдуртуп шаарчага айландырып берген, гүлдөгөн шаарчага. Бул эмнени айтат? Демек, эки элдин ортосунда биздин тилибиз, дилибиз бир, өмүр бою биз эли шаркак жашап келгенбиз, ынтымакта жашашыбыз керек. Ушул сөзү менен бүтүрөйүн. Сизди көрүп аткан жалпы кыргызстандыктарга, телекөрүүчүлөргө сиздин каалоо тилегиңиз. Кыргызстандык туугандарыма, боордошторума иштерине ийгиликтер каалайм, чың ден соолук каалайм. Сиздер Кыргызстанда аман болуңуздар. Биз Өзбекстанда азыркы күндө мына чек аралар ачылды. Барып келүү абдан оңой болуп калды. Мурдагыдай эмес.
сиздер келиңиздер, биз барайык, ушу маданияттарыбызды бири-бириге жакындаштырып, бири-бирибиз менен жакын бололу деймин. Биз Өзбекстанда кыргыздар дагы эч кандай өзүбүздүн каада салттарыбызды, тилибизди жоготпостон ушул жерде жашап келатабыз. Буну менен биз Өзбекстанда жашаганыбыздан сыймыктанабыз. Эч кандай бизде кемчиликтер жок. Бизге өзүбүздүн президентибиз Шавкат Мирзиёев өзүнүн бир тууганындай, боордошторундай жакшы карайт. Бизде эч кандай кемчилик жок. Кыргызстанда кандай жүргөн болсок, Өзбекстанда ошондой жүрөбүз азыр. Рахмат сизге. Рахмат, ушинтип кыргыздын кылым караткан каада салт үрп адатын унуттурбай, бөлөк улуттарга Өзбекстанда таанып туруп атканыңыздарга андан тышкары мынакей биздин тилибиз, тили унутулбаса, демек кыргыз жашай берет демекчимин да. Ошондуктан тилиңизди анча-мынча биздин Бишкекте, Кыргызстанда жашаган кыргыздарга караганда биздин эжебиз так таза кыргыз тилинде сүйлөйт экен да. Бизге ушундай жакшы жагынан мисал болуп жүрөңүздөр, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат.